Саламатсыздарбы? Азыр кичине көрүүчүлөрүбүз, подписчиктерибиз көбөйсүн. Андан кийин маегибизди уласак. Саламатсыздарбы? Асамидин аке, кандайсыз? Сиздерден дагы суранып кетем, бөлүшүп коюңуздар. Көбүрөөк адам көрсө, темабыз, маегибиз кызыктуураак болот. Бул темабыз, бүгүнкү маегибиз шайлоого карата дейбизби, же болбосо шайлоого карата болуп аткан бийлик тараптан ар кандай тоскоолдуктар дейбизби, ошолор тууралуу болмокчу. Активдүү бөлүшүп койсоңуздар. Азыркы болуп жаткан агитация иштерине сиздердин көз караштарыңыздар кандай? Мисалы үчүн кечээ эле ошол бийлик тараптан, менин көз карашым, мисалы үчүн бийлик тараптан өтө катуу үнүм жакшы эле угулуп атабы силерге? Жазып койсоңуздар. Бийлик тараптан өтө катуу сындар айтылып, бир эле, менин көз карашым боюнча бир эле Адахан Кимсанбаевичке өтө катуу каралоолор, өтө катуу сындар айтылып аткандай болуп атат да. Ал жерде 21 партиядан канчалаган кандидаттар кетип атат. Ошонун ичинен Бекзат менен биздин президентибиз Садыр Жапаровдун көргөнү бир эле Адахан Кимсанбаевич болуп аткандай сезилип атат магачы. Сиздердин көз караштарыңыздар кандай? Ал тууралуу өзүңүздөр жазсаңыздар, суроо берсеңиздер, жооп берейин. Кечээ 17 ноябрь Баткен жергесине барып, Бекзат деген биздин бир жараныбыз, Дакансанын атасы десем болот. Дакансанын ошол барып ошол жердин өзүнөн көрсөттү, эмне болуп, кайсыл жер кеткенинчи. Ал жерди айтып жатышат, ал жерге жеткен эмес депчи. Ал жерден кууп чыкты деген сөздөр болуп атат. Мен жеке өзүм көргөнүм жок. Бирок ошол жерден аксакалдары Бекзатты кууп чыкты дешти. Ошолордун дагы кошо тартпайбы Бекзатчы? Ошол жерлерин дагы кошо тартыш керек болчу. Аксакалдарга кандай суроолор берилди? Аксакалдар эмне деп жооп беришти? Булар ошол кыскартып эле баягы ал жерде элде эле жок, аны укканчы. Только эле ошол операторлор, Бекзат өзү эле барыптыр. Ошонун ар кайсы тарабындагы, жакшы тарабындагы, жаман тарабындагы, чындыгын, жалган тарабындагы бирдейинен карашыбыз керек. Кыргызстандын келечеги, Кыргызстан бир гана биздики. Кыргызстан бөлөк мамлекетке кереги жок, бөлөк мамлекеттер кызыктар эмес Кыргызстандын өнүгүп өсүп кетишинечи. Бул жерде биз эки жаат болуп, эки бөлүккө бөлүнүп алдык.
Валейкум салам. Биз андай бөлүнүп жарылууну негизи эле биздин журт башчыбыз эми кыргыздын атасы деп айтууга азыр мажбурбуз баары бир. Аны жакшы көрсөк дагы, жаман көрсөк дагы, аны кааласак каалабасак дагычы. Садыр Жапаров, Садыр Нуркожоевич. Адамдарды экиге бөлүнбөөнү, жарылбоого чакырып келди. Бирок өзү сөзүн сүйлөп атканда менимче же байкабай калат, же сөздүн мааниси түшүнбөйт деп ойлоп калдым да. Эмнеге дегенде, бул Садыр Нуркожоевич сүйлөп жатканда кандай десем, доконцалар деп сүйлөгөнү дагы бул адамды, элди экиге бөлүп жаруу деп түшүнөм. Жана ошондой эле кечээ жакынкы эле сөзүндө Бишкекке жакын жерлерге көмүрдүн тоннасы 3000ден, региондорго каалагандай сатылсын деген чыгарып берди, буйрук чыгарып берди. Ал буйругуда эмнени түшүндүм мен? Кыргыздын атасы болгондон кийин ал балдарына бирдей караш керек. Бул өзүмүн балам, бул өгөй балам деген мааниге барып калды да. Биздин ажообуздун айткан сөзүчү. Ал биз каалабаган тагдырда дагы ал Кыргызстандын президенти, Кыргыздын азыр жол башчысы, Кыргыздын атасы деп билебиз. Атасы балдарын бөлгөнгө негизи акысы жок. Кыргызга атасы бирдей болуш керек. Эми Бекзаттын антип ар кандай каралоолор жүргүзгөнү бул акылга сыйбаган нерсе. Эмне үчүн ага ар кандай чаралар колдонулбайт? Ал итке теңеп атат Мадумаровдучу. Ал Мадумаровдун баласындай бала жок дегенде, ошончолук жек көрсө дагы аны сыйын ордуна койсо болмок да. Жек көрүүнүн дагы негизи чеги болот да. Бизде кыргызда жакшы макал бар. Энеңи өлтүргөнгө, атаң өлтүргөнгө энеңи бер дегенчи. Эмнеге биз ушунчалык, кандай десем, кара өзгөй, кара мүртөз болуп кеттикпи? Акты ак, караны кара дешибиз керек негизи. Качан гана өзүбүз көзүбүз ачылып, ак менен караны ажыратып, чындыкты, чыркыраган чындыкты сүйлөгөнүбүздө гана ошондо жеңиш биз тарапта болот. Эми ажообуз кандай болсо дагы, эми азыр оозу ишик болсо дагы байдын уулу сүйлөсүн дейт го. Азыр эми бийлик ошолордун колунда, власть ошолордун колунда болгондон кийин аны эч нерсе дей албайбыз. Кааласак каалабасак дагы ал биздин эми убакыт боюнча биздин журт башчыбыз. Азыркы болуп жаткан жагдайларды мен көрүп, бул бөлөк бөтөн мамлекеттер көрсө деле бир жер менен күлө турган болуп калды да негизичи. Түштөн кийин бирди сүйлөп ажообуз, түштөн кийин бирди сүйлөп атпайбы? Ошол жагы адамды өкүндүрөт. Неге дегенде, сөзү менен кылган иши, эртең мененки сүйлөгөнү менен түштөн кийинки сүйлөгөнү эч кандай дал келбей калды да. Бизде кыргызда жакшы макал бар. Коёнду камыш эрди намыс өлтүрөт дейт.
ошол макалды мен президентке мындай айткым келет да. Бул эркектик намыс деген баарынан бийик туруш керек да. Менин үй бүлөм катышпайт деди. Бийликтин атынан кетип аткан кандидаттарды колдобогула деди. Ачык эле айтып атпайбы? Ачык эле айтылып атпайбы азырчы? Бекзат эки сөзүнүн биринде Мадумаровду каралап, ушак катындай болупчу. Ал чыгып эле айткан сөзү ошол Мадумаровду каралоо болуп калды. Алга ошол күнгө чагында бир сценарий берилет да. Сценарий берилет дагы ошол ал өзү агитация жүргүзгөн жок. Агитация эмне экенин билбейт бейм чагымдачы. Билбейт окшойт чындыгында агитация эмне экенин, агитацияны кандай алып барыш керек, программалары кандай болот, эл менен кантип жолугуш керек, элдин алдында кандай өзүн алып жүрүш керек, кандай сүйлөш керек, ошол жактарын билбейт окшойт деп түшүндүм мен. Неге дегенде ал чыккандан баштап эле кыргыз элим, менин кыргыз элим, сен эле уккан жок кыргыз эл. Кыргыз эл дагы азыр көз ачылып чындыкты, чыркыраган чындыкка билип калган маалы бере сабышкан аферисттердин сөзүн уга бербейт деп ойлойм. Ошондо Бекзаттын ошондой программасы ошондой болду, чыгып эле ал бир гана ал Текебаевди жамандаган жок, ал Калмаматовду жамандаган жок, канчалаган кандидаттар турат, ал жамандаган жок. Бир гана асылганы Адахан Кимсанбаевич болуп калды. Эмнеге? Ал эле аз калгансып, биздин урматтуу президентибиз дагы ар бир жыйынында жок дегенде ошол сөздү сөз арасында ошол Мадумаровдун каралоону сөз арасында сөзсүз ошону кошуп илип кетип атат да. Эмнеге? Админ ресурс деген кайсыл жакта калды? Биздин президентибиз өзү админ ресурсту колдонуп аткандан кийин анда карапайым калкка жол болсун. Азыр бизде эми Кыргызстанда көрүнүштөрдү баарыңыздар эле көрүп атасыздар. Светтерди болсо өчүрүп атышат, экономдоп. Мындай ойго түшкө келбеген биз канчанчы кылымда жашап атабыз деген суроону бергим келет да. Биз канчанчы кылымда жашап атабыз азыр? Биз чырак менен жашашыбыз керекпи? Же ташпанарды жаап отурушубуз керекпи? Өнүккөн мамлекеттердин мен түшүнбөй калдым да, мындайчы, мен таш доорунда жашап аткандай эле сезилип калды мага Кыргызстандачы, таш доорунда. Эмнеге биз ошого макул болуп, биз чырактарды жаап жашашыбыз керек? Эмне үчүн? Ошон үчүн баарыңыздарды мен ошол чындыкка, ушул келаткан шайлоодо алданбастыкка, ар бирибиз өзүбүздүн мамлекеттин алдында болгон милдетибизди аткарууга чакырып кетем. Таза шайлагыла, жүрөгүңөр менен шайлагыла. Ошондой эле бир эле шайлап калбастан Кыргызстандагы таныш тамырларыбызга, жора жолдошторубузга, ата энебизге, бир туугандарыбызга, бүтүндөй эле ошо Кыргызстанда жашап аткан биздин жакындарыбызга баарына түшүндүрүп иштерин айтайлы, түшүндүрөлү. Ал жакта билем, ал жакта азыр мен өзүмдүн эле тааныштарыман аялыңарга скважина чыгартып беребиз, бала бакчаңардын ремонтун оңдоп беребиз, мектебиңерди жарым жартылай калып кеткен мектептер өтө көп Кыргызстанда. Жарым жартылай калып кеткен мектептерди оңдоп беребиз. Дагы эмне деген убадаларды берип, азыр уже ушундай админ ресурска өтүшүптүр да. Мурда акча берсе, азыр эми аны бүтүрүп беребиз, буну бүтүрүп беребиз деп
договор составлять этип атыптыр. Договор составлять этип атыптыр. Ошон үчүн ар бириңиздерди жүрөгүңүздөр менен, акылыңыздар менен тандоого чакырам. Биз адашышка эч кандай акыбыз жок. Кайдыгер жарандарыбызды ага да айтып кетким келет. Биз ушул шайлоо учурунда гана өзүбүздүн укугубуздан пайдалана алат экенбиз. Бөлөк маалда өзүбүздүн укугубуздан пайдалануу, эми майда барак иштер бар, ошолор менен укугубуздан пайдаланышыбыз мүмкүн. Бирок ушул шайлоо учурунда гана өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып, мекенге салымыбызды кошо алат экенбиз. Ошон үчүн ар бирибиз барып, өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү адамды шайлайлы. Мен кыйынмын, анан кийин алар 30 жылдан бери эмне кылды деп Бекзатка окшогондорго алданбайлы. Бекзат агитация иштерин ал нагло айтып атат. Бирок кыргыздын арасына келгенде мындай өзүн алып жүрүүнү, этиканы дагы үйрөнүп койсо, артыкча болмок эмес да Бекзаткачы. Эми эгерде ушундай жүрүштө кете турган болсо, ушул темптечи тезек терип деле калабыз. Ага эч кимди кепилдик бере албайт да. Биз өзүбүздү мына Европа, батыш өлкөлөрүнөн мындай үлгү алып, мындай жакшы жактарын эмес, жаман жактарын көбүрөөк үлгү алабыз негизичи. Үлгү алганыбыз менен биздин көпчүлүк мындай калктын проценти биздин аң сезүү кругозорубуз ошол Таштоорундагы да калып кеткен. Эмне үчүн азыр мына акылга сыйбай турган нерсе? Эмне үчүн алар барып багы токко жагылчу печкелерди пломбалап атышат. Ал эмне дегендик? Бул 30 жылда болуп көрбөгөн нерсе. Кайсыл жерде көрдүңөр эле? Ошол 30 жылдын ичинде келип силердин печкеңерди, үтүгүңөрдү, башкаңарды пломбага басканын. Бул акылга сыйбай турган шумдуктуу нерсе да. Баарыңыздарды мен таза тандоого чакырып кетем. Бүтүн Кыргызстанды тандай турган болсок, бүтүн Кыргызстандагы кайсыл кандидат болбосун, ошолду шайлай турган болсок, эч качан жаңылбайбыз. Биз жакшы жашоого, жаркын жашоого, жаркын келечекке, балдарыбыздын келечегин эгер ойлой турган болсок, туура тандоо жүргүзүшүбүз керек. Анан мен барсам эмне өзгөрүп кетмек эле дегендерге айткым келет. Ар бир адам өзү кадам кылыш керек. Ар бир адам өзү кадам кылыш керек. Мисалы үчүн үйдө жата берсең дагы алма пыш оозума түш депчи. Эч нерсе өзгөрбөйт. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүз кадам кылышыбыз керек. Жакшы жашагыбыз келеби? Анда ар бири өзүбүздөн башташыбыз керек. Ошон үчүн баарыңыздардан суранып кетем. Туура тандоо кылайлы. Анча-мынча акчаларга алданбайлы. Анча-мынча скважина салдырып берем, жолуңарды түзөп берем. Жол түзөлгөн эмес ушул малга чейинчи. Ал түзөлбөйт. Алар өткөндөн кийин, багы эшеги ылайдан өткөндөн кийин алар
ошол убада берип аткандар бизди унутушат. Ошону унутпайлы. Ошон үчүн ар бириңиздерди 28 ноябрь шайлоо күнү жүрөгүңүздөр менен тандоого чакырып кетем. Ал эми Бекзатка окшогондор алар үрөө берет. Ага кулак салбаңыздар. Ага ошондой көкүрөгүн каккан балдар бүгүн бар, эртең жок. Ал балдарды эртең таппайбыз, мисалы үчүн. Кече эле Садыр Жапаров түрмөдө жатканда ал балдар жок болчу негизи. Анын ордунда, мисалы үчүн, Орозайым чуркап жүргөн. Садыр Жапаров чыгып, ошол тактыга отургандан кийин ошол Бакай, Бекзаттар, ошондой эле баягы Гули деген кыз пайда болду. Ага окшогондор бүгүн бар, эртең жок. Ошон үчүн Кудайым ар бирибизди туруктуулуктан жаздырбасын. Туруктуу болушубуз керек, патриот болушубуз керек. Эң биринчиси адам боюнча калышыбыз керек. Адам боюнча калганда гана ошондо бийик деңгээлге жетет, бийик тепкичтерге көтөрүлө алат. Бүгүн анын арыгын чабып, эртең бунун арыгын чапкан адам эч качан ал адам оңолбойт дагы, ал адам бааланбайт дагы. Бул элдин кандай десем, элдин эл тараптан мындай биз элдик президент атпайбызбы Мадумаровдучу? Элдик президент атабыз. Кыргызстандыкын деген жокпуз. Элдик президент. Мындай наамга татыктуу болуш өтө кыйын. Ошон үчүн ар бириңиздер, эми мен сиздерди барып, кайдыгер жаткандаргачы айткым келет, барып мен силерди Мадумаровду шайлагыла деп мен силерди алып барып галочка койдурбаймын. Бирок жаткандан көрө жок дегенде барып, өзүң каалаган адамыңарды шайлагыла. Мына жерде биздин бир тууганыбыз жазып жатат. Бирок адамдын өзүнүн кандай экенин анын жакшы билмейинче андай деп айтууга биз акыбыз жок негизичи. Бирөөсү кыйшык, бирөөсү кылый, бирөөсү дагы бирдемке болушу мүмкүн. Биз анын антип өзүн билбей атып, адамдын өзү менен мамиле кылбай атып, биз бирөөгө сын тагып же болбосо бирөөнү кемсинтип, жаман жактарын айтканга биздин акыбыз жок. Ошол адамды жакындан билгенден кийин, анан кийин ошол адамга баа бер. Эми ошол деги эле ошол Бекзатка окшогондор толуктура негизи эле. Бекзатка окшогондорго Кудайым жүрөктөрүнө ыйман берсин. Кудайым өзү туура жолду көрсөтсүн ошолорго дагы. Деги эле ошол биз до концабыз дегендерге дагы Кудайым ыман ынсап берсин. Баардыгыбыз бир кыргызбыз. Баардыгыбыз бир кыргыз жараныбыз, Кыргызстаныбыз бир. Ошон үчүн бөлүнүп жарылууну токтотуп, чындык кайсыл тарапта? Өзүңүздөр деле салыштырып көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүнчү, Мадумаровдун сүйлөгөн сөзү менен азыркы биздин урматтуу президентибиздин сүйлөгөн сөздөрүчү. Кайсыл мен эми президент Адахан Кимсымаевич дебейин, эки инсанын сүйлөгөн сөздөрү, кайсынысынын сөзү бийик деңгээлде, кайсы инсандын сөзү өтө маанилүү, мазмундуу. Өзүңүздөр деле байкап, калчап көрсөңүздөр болот. Ошондон жыйынтык чыгарсаңыздар болот. Келгиле кыргыз элим. Ошон үчүн бөлүп жарылууну токтотолу. Тууганым, менин көчөмөн, же болбосо менин таанышым, билишим,
Бизде ушундай кыргыз чырмалып кеткен бир улутпуз. Менин кудамын тууганы, анан кийин мен жездемин үкеси дебестен бардыгыбыз өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү адамды, мамлекетибизди алдыга сүрөп кетишине көзүбүз жеткен адамды гана шайлайлы. Кайсыл адамга сиздин көзүңүз жетет? Ошол адамды гана 28-inde 28 ноябрда шайлоого келип, өзүңүздүн мамлекеттин алдындагы милдетиңизди аткарып кетиңиз. Ооба, азыр эми Кыргызстанда өтө өкүнүчтүү болуп атат. Бизде аябагандай негизи эле интернетти ачсаң, жүрөгүң ооруйт. Жакшы, Кыргызстандан жакшы кабар укпайсың. Ачсаң, жакшы кабар укпайсың. Бул жакта авария, согуштагыдан да көп адамдарыбыз өлүп жатат. Эмне үчүн? Жол коопсуздуктары аларды карап, аларга мисалы үчүн ошонун алдын албайт. Канчалаган энелерибиз, канчалаган наристелерибиз каза болуп атат. Азыр эми свет өчсө, көмүр жагып отурса, көмүрдөн канчалаган адамдарыбыз ууланып атат. Көмүрдүн сапатын көрсөтүп атышат кече күнү. Бул менин эле айтып жаткан сөзүм эмес, бул интернет желелеринде жүрөт. Көмүр бир ундан эле кичине айырмаланат. Азыркы мына Садыр Нуркожоевич сатырган көмүрдүн канчалык сапаттуу экенин билбедим негизи. Бирок бизге эң сапатсыз нерселер көп келет экен да. А биз кыргыздар азыр эми иштеген Кыргызстанда ишибиз жок. Биз баягы арзанына кызыгып эле, арзан экен деп алып аны иштете берет экенбиз. Азыр эми свет өчө турган болсо, көмүрдү жагышса, шаар жерлериндеги мисалы үчүн квартирада, домдордо турган жарандар кантишет анда. Мына кече жакында эле Сузакта 3 баласы менен бир эне, 3 баласы кайтыш болупту. Ошол көмүрдүн кесепетинен, көмүрдүн газынан уланып. А буга ким кепилдик бере алат? Эртеге ошол свет өчө турган болсо, баары бир керек болот жылуулукчу. Көмүрдү салып жатыша турган болсо түндөсү, ким кепилдик бере алат ага? Ошон үчүн ар бирибиз адамды сындагандан мурун анын оң жагындагы, терс жагындагы баалашыбыз керек. Ошонун оң жагын, терс жагындагы чын айтып жатканын, жалган айтып жатканын дагы анализдешибиз керек да негизи. Эми азыр интернет желелерин ачсаң эле, ал жерде азыр биринчи очередь пиарлык бир эле Мадумаровго кетип атат негизичи. Бул деген эмнени билдирет? Ошончологон бийликчилдер бирип алып туруп, бир гана асылганы Мадумаров. Бул дегенди ошол Мадумаровду ал жерденге баргандан коркушат, ал жерде көргөндөн коркушат. Баарынын тизгини тартылат ошол жерге Мадумаров бара турган болсо. Биз дагы жаркын жашоодо өнүккөн Кыргызстан дегенде дүйнө жүзү мындай дүйнө жүзүнө мындай популярдуу да мындай боло турган мамлекетте жашагыбыз келет биздин дагы.
ооба Кудайым буйруса бүгүн барабыз Кудай кааласа. Албетте барабыз, барганга аракет кылам. Ошон үчүн келгиле ар бирибиз өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Өзгөрүүнү өзүбүздөн баштап, Кыргызстандагы ар бир биздин жарандарга, тууган туушкандарыбызга бардыгын айтып чыгалы. Алданбасын. Биздин мамлекетте оңолгондо гана ар бир область дейбизби, айыл дейбизби, ар бир үйдө өзгөрүү болот. Ал эми азыркы мен ошол жол салдырып берем деген ошол айылын оңдогусу келип атат. Ал айыл оңдолгону менен биздин мамлекет ошол боюнча турат да жайындачы. Мен ал жол оңдоп берем дегендерди деле көргөнмүн. Какой-то бир километр жерди оңдоп берем дей турган болсо, мисалы үчүн, анын 500 метр жерин оңдойт дагы 500 метр жери ошол боюнча калып кеткен жерлер дагы бар. Ошон үчүн келгиле бөлүнүп жарылууну токтотолу. Бардыгыбыз бир кыргызбыз. Кыргыз болгонубуздан кийин бир муштумга түйүлүшүбүз керек. Бир муштумга түйүлүп 28 ноябрда келип бардыгыбыз өз добуштарыбызды берели. Татыктуу жүрөгүбүздөгү адамды, өзүбүзгө ишенген адамдарга добуш бериңиздерди суранып кетем. Баарыңыздар менен коштошом. Эми албетте биринчиден ошол эки дос негизи бара турган жерлерин билишет, ошон үчүн алар колунан келген күчүн сарптап атышат да. Бизде мен кээде таң калам, кичинекей эле бир алакандай эле Кыргызстанбыз, бирок миллиардерлер чыкканына мен өтө таң калам да. Ошол миллиардерлер Кыргызстанды курчап алганыначы. Ошон үчүн бардыгыбыз кайдыгер карабайлы, келиңиздер, тандообузду туура кылайлы, туура тандоо жасайлы. Бирөөнүн сөзүнө, мисалы үчүн былтыр эле президенттик шайлоодо мен өзүм эле негизи алыс кетпейин, өзүмдүн апам. Мен шайлоодон кийин кимди шайладыңыз деп сурадым. Садыр Жапаровду деп жооп берди. Анан эмнеге шайладыңыз, эмнеси жакты десем, элдин баары шайлап атпайбы, элдин баардыгы Садыр Жапаровду атышпайбы деп жооп берип атпайбы. Ошон үчүн баягы боору ачыгандыкты, бул боорукерликти, башканы буну четке сүртүп коюшубуз керек да. Бизге мамлекетти алдыга сүрөй турган, мамлекетти оңдой турган, мамлекеттик деңгээлге жеткизе турган адам керек. Мамлекеттик деңгээлге жеткизип өнүктүрө турган адамга муктажбыз биз азырчы. Аба менен суудай бизге ошондой инсандар керек. Биз баягы бирөөгө боор ачыган азыр бизге эч кандай пайда алып келбейт да. Мына макал бекенен калган эмес. Боор ачыган борго тебет депчи. Боорубузду ачып шайладык. 1 жылдан ашты. Кандай өзгөрүүлөрдү көрүп атасыңар? Кыргызстан аркага гана кеткени болбосо, алдыга жылганы мен бир да көрбөй атам негизичи. Пиарлар, жалган сөздөр, түштөн мурун бирди сүйлөйт, түштөн кийин бирди сүйлөйт. Элди алдамай. Келгиле ушуларды токтотолу. Бирөөгө боор ачыгандан мурун өзүбүзгө боор ачайлы. Биз ар бир кыргыз жараны өзүнө боор ачыган адам жок азырчы. Биз бирөөгө боор ачыбайлы.
ар бирибиз өзүбүзгө боорубузду ачып, мен ушундай жашоого татыктуумбу, мен ушундай жашоодо жашашым керекпи деген суроону ар бирибиз өзүбүзгө берип көрөлү. Өзүбүзгө берип, анан берсеңер ошондо жообун ала аласыңар. Жок, биз мынтип тетип жүргөнгө биз татыктуу эмеспиз. 10 жылдап, 15 жылдап жүрөбүз ушул жакта. Балдарыбыз Кыргызстанда. Балдар Кыргызстанда, ата энеси бул жакта. Күйөөсү Кыргызстанда, аялы бул жакта, аялы Кыргызстанда, күйөөсү бул жакта. Эмне деген жашоо? Адамга бир берилген өмүр. Бирок ушундай жашоодо жашап калдык. Ошон үчүн баарыңыздар ошол өзүңөргө ишенгендей кимге ишенесиңер? Ошол адамга гана добуш бериңиздер. Татыктуусуна. Мага айтышты, дейишти, но жакшы иштейт имиш. Анан бул бечара андайларды токтотолу келгиле туугандар. Ушу мени акырына чейин көргөн менин азыр мына көрөрмандарым баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Кудайым буйруса дагы түз эфирлерге чыгып турабыз. Жалган жалаларга, болбогон бул жалган жалаларга, пиарларга ишене бербеңиздер. Кыргызстандагы туугандарыбызды чындыкка үндөйлү. Бүгүнкү күнүңөр ийгиликтүү өтсүн баарыңыздарга. Мекенден алыс жүргөн ар бир кыргыз жаранына ишиңер ийгиликтүү болсун. Тапканыңарга береке берсин Кудайым. Эсен аман эли жерибизге жарык жүз менен, эң биринчиси жарык жүз менен барышты Кудайым насип этсин. Жакындарыбыздын алдына эсен аман баралы. Ошол адашкандарга Кудайым жүрөгүнө ыйман берсин. Алар дагы Кудайым түз жолго салган болсун аларды дагы. Дагы көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.